Мен 2024 жылдын апрель айынын башында Жалал-Абадтан Талас облустук ички иштер башкармалыгына которулуп келгем. Азыркы учурда мамлекет тарабынан салынган ушул үйлөрдө жашап жатабыз. 33 жаштагы Шеркул Турганбаев Жалал-Абад облусунан Талас облустук ички иштер башкармалыгына ротация болуп келген. Басма сөз кызматынын улук тескөөчүсү июль айынан бери Талас шаарындагы президенттин иш башкармалыгы салып берген кызматтык батирде жашап жатат. Айтымында мындагы эмеректерди жана жабдууларды ички иштер министрлиги камсыздап берген. Бул чоң залы биз кээ бир учурда жумуштан бүтпөй калган иштерди ушул жерде бүтүрөбүз. Ал эми бул жагы болсо конокторду тосууга ыңгайлаштырылган. Бул жак болсо жаш балдардын бөлмөсү. Бул жакта балдарыбыз сабак караганга, анан жатып уктаганга толук шарттары бар. Негизинен ички иштер министри Улан Ниязбековдун колдоосу менен ушул ички эмеректердин бардыгы камсыз болгон. Ал эми бул кийинки бөлмө. Бул жак дагы бир бөлмө. Бул жакта көбүнчө телевизор көрүүгө ыңгайлаштырылган. Ушул жакта өзүбүз отурабыз. Каарманыбыз Шеркул келинчеги Нургиза экөө 3 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Кызматтык батир балдар үчүн да лайыктуу салынганы жаш жубайларга жаккан. Батирдин узундугу 14, туурасы 8 метр. Ичинде 4 чоң бөлмө бар. Мындан тышкары душ, даараткана, от жагуучу чакан бөлмөлөрү да каралган. Бул жерге келгенибизге 6 ай болуп калды. 6 айдан бери жашап атабыз. Аябай жакшы шартыбыз. Үй жакшы салыныптыр. Үй жылуу. Муздаткыч, ысык суу, муздак суу, кир жуугуч машинкабыз бар. Эшиктин алды балдарга аябай ыңгайлуу, кеңири балдар ойногон. Ушинтип жашап атабыз. Жакшы баары. Окуулуңар жакшымы? Сырттан ротация болуп келген Улан Мамбетказиев да милиция кызматкери. 4 кыздын атасы азыр Талас областык ички иштер башкармалыгында кадрлар бөлүмүн жетектейт. 2008 жылдан бери иштеп бир нече облустарда болгон. Эми болсо Талас шаарына келип, үй бүлөсү менен кызматтык батирге жайгашкан. Керектүү буюмдар, тиричилик техникалары министрлик тарабынан берилген. Бир жерден экинчи жерге отурулган учурда батир издеш, аяка көчүш, тем более үй бүлө менен көчүш, бул да бир топ ыңгайсыз абалдарды алып келет. Ал эми бүгүнкү күндө болсо ушундай шарттар түзүлүп берген учурда кызматкерлерге да көп жеңилдиктер болот деп мен эсептейм да. Өзүңүздөр көргөндөй үйдүн ичинде болгон эмеректерди, бытовой техника, муздаткыч, кир жуугуч машинанын баардыгын Кыргыз Республикасынын ички иштер министри тарабынан каржыланып берилген. Албетте биздин министрибизге чоң рахмат. Президенттин иш башкармалыгы тарабынан жалпы 27 ушундай батир салынган. Башкы максаты башка аймактардан которулуп келгендерге шарт түзүп, ишке болгон жоопкерчилигин күчөтүү. Азыр 10 батирде милиция кызматкерлери жашап жатат. Калгандарына башка мекемелерде иштегендер жайгашкан. Сырттан которулуп келген, азыркы айткандай ротация иретинде которулуп келген кызматкерлер жашашат. Анын бала чакалары кезексиз мектептерге, бала бакчаларга киргизилет. Болгону кылмыштуулук менен күрөш керек, ишин так аткарыш керек. Кызматкерлерге толук шарт түзүп берип аткан президентибизге жана министрибизге ыраазычылык билдиребиз. Талас облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, мекемеге тийиштүү 1,5 гектар жер бар. Келечекте аталган аймакка да ротация болуп келген милиция кызматкерлери үчүн атайын кызматтык үйлөрдү куруу пландалууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.